Саламатсыздар, майрамыңыздар менен. Кандайсыз, Кандыбек? Кандай, саламатсызбы? Кандайсыңар, кыздар, жаксыңар? Жүргүлө шайлап чыгалы эми. Тынч эле акыбал, сыздар. Аба кандай, жакшысызбы? Рахмат, бирге болсун. Кандайсыңар? Жакшыбы, акыбал тынч элеби? Канча шайлоочу бар экен? 3186, Так. 79 берди, да? Siz şaylap çıktınız mı? Sizçi? Menden kiyim be, şöyle bir bit biliniz. Salamatlar, mayramızlar menen. Salamatlar, kandaysızlar, mayramızlar menen. Kanday? Kıynalbaylı, jakşılы? Tak, kança şaylauçu geldi? Председатель комиссия kim? Kandaysız, жеке жақсы ба? Денсаулықтарыңыз жақсы ба? Майрамыз менен. Маңай қандай? Жақсы, мұрдағыда шайлау жоқ, жанағында подвоз, подкуп деген. Елдің өзіне ойына келіп, өздері шайлап, мұрда заман башқа болчу, тым эле машиналармен элдерди ташып. Эгер машиналармен ташудай болсо, бул жерде балдар бар, милиция кызматкерлери бар. Сразу чалыңыздар, макулбу? Чтобы жанагында подвоз, подкуп, аркырык деген болбош керек. Элдин өзүнүн оюна коюш керек, өзүнүн тандоосу. Kimdi kalasa ошону шайласын, маселе жок. Ушундай указание болгон, билесиз, жеке? Так, кандай кылабыз, жеке? Мына менин паспортум. Могул жерге. Азыр биз любой жерде туруп шайлай беребиз, Кыргызстандын эмесинде болсо, территориясында. Саламатсызбы, жеке, кандайсыз? 78 аралыктан өтөтөсүз. Так, карамай жок. Bitти. Rahmat çoğun. Жақсы өткөрүңүздөр шайлоону. Мейли, ийгилик, жакшы өткөргүлө жеке. Мыйзамдуулчулук болбосун, катуураак туруңуз. Макулбу? Бул жакта милиция кызматкерлери бар. Эч ким жанагындай кылып алып келип могу ташта деп акысы жок, Билесиз, бар мыйзам чегинде карап коюңуз. Кудай кааласа бүгүн майрам, шайлоо. Мындай таза шайлоо мурда эч кандай болуп көргөн эмес. Азыр бул шайлоо жеке урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтен жеке урматтуу генерал Камчак Кылычбаевичтин көзөмөлүндө мурдагыдай шайлоо болбош керек. Жанагы айтып кетпедимби? Жанагы шайлоочуларды машинага алып келип салып, могу кандидатка бересин деп, машинанын ичине подкуп кылып сатып алып, андай маселе болбош керек. Эгер андай мыйзам бузуучулук катталчулай болсо, анда бул жерде милиция кызматкерлери бар, шыр эле аларды мыйзам бузуучулук болду деп буларды каттап Центральный избирательный комиссияга жиберет. Мен ойлойм, буюрса жакшы болот депчи. Азыр мурда билесиз, тым эле бул мезгилде ар бурчта топ болуп, топтолушуп алып, машиналар менен ташып, өйдө төмөн болчу эле, акчаларды прыгать этип, азыр андай жок. Бүт азыр баардык ушул мектептин жакка белдеринде милиция кызматкерлери, башка кызматкерлер баардыгы под наблюдением турушат. Бир дагы могу бала бакчанын заведующийдан баштап, мектеп, мугалим, мэрия, баардык мамлекеттик кызматта иштеген биздин кызматкерлер бирөөсү да катышпайт. Шайлоочу и кандидат менен жеке өздөрү иштешет. Эч кандай андай барып иштегенин могу биздин кандидат могу өтүш керек, өйдө төмөн деген маселе жок. Мына сиз өзүңүз билесиздер, мен 3 орун басарым шайлоого кетти. Мынакей Замирбек Байышевич кетти, Салтанат Абдылдаевна кетти, Акылбек Шамаев кетти. Мына бирөөнө да барган жокпуз. Бирөөнө да айткан жокпуз. Могу биздин орун басарларды шайлагалар депутат болуш керек деп андай маселе жок. Айттык биз, өзүңөрдүн эркиңер. Таза шайлоо болсун. А то эгер силер азыр биз чуркай баштасак эл угат да.
мынакей мэр баш болуп демеге чуруп коет, өзүнүн кандидаттарына мынакей мэри чуруп коюп атат, гарано чуруп коюп атат. Аркыбек деген өтө төмөн маселе болот. Ошон үчүн таза прозрачный болсун деп аларга бир дагы жолуккан жокмун. Бир дагы жолуккан жокмун. Ошондон буюрса шайлообуз жакшы өтсүн, мен ойлойм. Ушул элдин өзүнүн каалоосу, элдин өзүнүн тандоосу, кайсы инсанды, кайсы кандидатты тандаса, алардын өз эрки. Буюрса ошол депутат болуп ким барып жогорку кеңеш иштеп калса, биз бардык депутаттар менен иштөөгө даярбыз.